Жыл сайын 1-октябрь карылардын эл аралык күнү өлкөнүн бардык аймактарында өткөрүлүп келет. Бул жылы Өзгөн районунун жергиликтүү бийлиги карыларга сый тамак берип куттукташты. Райондо өткөн аземге жогорку кеңеш депутаттары да катышып, апаларга жана аталарга убагында өлкө үчүн кылган эмгектерин айтышып, ыраазычылык билдиришти. Учурунда мамлекет үчүн, эл үчүн, коомчулук үчүн, жамаат үчүн эмгек сиңирген аксакалдар жана энелерибиз отурат, сиздерге таазим. Союз убагында иштешкен, андан кийинки мына эгемендүү болгондон бери дагы элибизге өздөрүнүн насааттарын айтып, тилектерин айтып, жолдорду көрсөтүп келишет. Биздин кадырлуу аксакалдарыбыз ошондуктан биз айтып жүрөбүз, карысы бардын ырысы бар деп. Ушу аксакалдарды сыйласак, Кудай буюрса келечекте жаштарыбызга дагы ошондой сый көрөт деген ойдобуз. Ушул эле күнү Өзгөн районунун Макаренко айылында күрөш залы пайдаланууга берилди. Ачылуу аземине жогорку кеңеш депутаты Аида Касымалиева, райондун акими жана жергиликтүү тургундар катышты. Аталган спорт залда эми 30дан ашуун бала машыга алат. Аймактагы жаштардын спортко болгон кызыгуусунан улам күрөш залын куруу зарылчылыгы пайда болгон. Курулуш иштерине кеткен каражаттын бир бөлүгүн жаштар өздөрү чогулткан. Айылдык жаштар, айыл аксакалдары колдоп, ошонун негизинде ушул күрөш залды баштаганбыз. Жаштар тарабынан 1 миллион сом салым кошту. Төрткөл айыл өкмөтүнүн бюджетинен 3 миллион сом бөлүнүп, депутаттардын колдоосу менен ошону менен ушул спорт зал тургузганга жетиштик. Мен үчүн да өтө сыймыктуу. Анан ушул Мындан сырткары райондо коомдук жана мамлекеттик саясий ишмер Кыргыз эл баатыры Турдакын Усубалиевдин 100 жылдыгына арналган илимий практикалык конференция өткөрүлдү. Иш-чарада Усубалиевдин мамлекеттин өнүгүүсү үчүн кошкон салымын жана анын бир катар эмгектери тууралуу докладдар окулду. Эл өкүлү Аида Касымалиеванын айтымында бүгүнкү иш-чара жаштар үчүн да өтө маанилүү. Эми Бишкекте дагы мамлекеттик деңгээлде биз белгилейбиз албетте. Бирок мына колледждерде, университеттерде жаштарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек да. Себеби дегенде Турдакын Усубалиевич ким? Ал биз үчүн эмнеси менен маанилүү? Мамлекеттик кызматкер кандай болуш керек? Элди жетектеген адам кандай болуш керек? Ал элге кандай кызмат кылыш керек? Мен өз сөзүмдө дагы айтып өттүм аны. Бул өтө маанилүү. Бул залда жаштар отурат. Турдакын Усубалиев 1919 жылдын 6 ноябрында Нарын облусунун Кочкор районуна караштуу Теңдик айылында туулган. Мамлекеттик саясий ишмер, Кыргыз эл баатыры, тарых илимдеринин кандидаты. Турдакын Усубалиевдин жетекчилиги менен Кыргызстандын экономикасын, илим менен маданиятынын бардык тармактарын өнүктүрүү, калк турмушун жакшыртуу, Кыргызстан Компартиясынын катарын өстүрүү жана чыңдоо боюнча зор иш-чаралар жүргүзүлгөн. Турдакын Усубалиевдин 100 жылдык мааракеси өлкөнүн бардык аймактарында белгиленүүдө. Эрмек Муратбек уулу, Пирамида Ош.